Дээрлик 15 жылдан бери жабык турган Беговат посту кайрадан ишмердүүлүгүн жандантат. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы бул өткөрмө бекетте ушул тапта оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктап калды. Эми мындан эки өлкөнүн жарандары автоунаалары менен да өтсө болот. Сузак районунда Беговат чек ара бекетинин ачылышын күткөн жергиликтүүлөр арбын декабрь айында ачылат деген сөздү уккан мындагылар бүгүн да кабар алууга келишкен. Анткени аталган өткөрмө пункту 10 жылдан ашуун убакыт жабык турган. Бул аралыкта мындагылардын коңшу өлкөдөгү жакындары менен карым катышы алыстап калган. Эгер ушул жол ачылып калгандай болсо, элдерге дагы жакшы болмок. Эмне дегенде айланып келип ушу точкага келгенден көрө биядан өтүп эле барып үйүнө тилик тууган уругуна барып келген жакшы да. Анан көп жерде мына өлүм болуп атат, той болуп атат, элдер өтө албай атат да. Өтө кыйын болуп атат. Эгер ачылып калса, абдан жакшы болот, элге да жакшы болот. Бүт неме эл мына бардыгы келип атат. Бүт бардыгы ушу ачылышын күтүп атабыз. 10 минутлuk yoldu деп biz 2 saat uyaktan Бул посттун артында эле менин туугандарым жашаган айыл. Жөө барсам жарым саатта эле жетем. Эми ушул аралыкта акыркы 15 жылдан бери Оштогу достук чек ара бекети аркылуу айланып өтүп, бир күн кечке араң барам. Мага окшогондор бул айылда аябай көп. Ачылып калса бул жактагы элге эле жакшы. Эки тарап байланышын мурункудай бекемдеп, достук алакабыз дагы да чыңалмак. Онуна чейин ачылат дегенден сүйүнүп күн сайын караганы келебиз. Her günü çıkıp devaldı karayımız, buzulsa açıladı deyip biz aşınga işanıp oturupbuz endi. Атабеков айыл аймагынын Беговат айылында 11 миңдей калк болсо, анын 60% Өзбекстан менен карым катышы бар. Кезегинде 15-20 мүнөттөй аралык менен коңшу өлкөдөгү жакындарынан кабар алып турушкан. Ошол убактарда бул бекеттен күн сайын болжолдуу 1000ден ашык адам өтүп жүргөн. Бул 2008-жылы экен жабылганда. Oşandan beri post adam ötpek. Keyin oşa manaktan jablabar özgen oş kılıp barıp ötüp kayaga şahına kaçıp gelip kıynalıp kaldık da. Hem açılsa жақсы болады, tamam özgen жақсы болады. Kayırda jama otursak taможняга дуа кылайлы деймиз. Эки тарапта тең тояш өлүм житим болду. Бирок жол алыстыгынан бара албадык. Биз кайерде жамаат менен биригип калсак, келгиле таможняга дуа кылалы дейбиз. Алам тынч болсун, ден соолук болсун, анан таможня ачылсын. Узак жолдорубуз жакындасын. Мурункудай адамдар ушул жерде нары бери каттап турсун дейбиз. Ушул бекетти ачууга бел байлаган эки өлкөнүн башчыларына рахмат айтабыз. Ошондо мына посттон кийинки эле айылда сиздин туугандарыңыз барбы? Yakın şunları Пешком yarım saat, 1 saat yetemen de men ettemen çıksam keçip payette baraman dostlu en taможняларда turib, öçürüp bolup, mayer yaxşı da bir kadam özümüzge yakın, yaxşı bolady. Беговат өткөрмө бекети эки тараптуу чечилет. Жыл аягына чейин ачылуусу күтүлүүдө. Оңдоп түзөө иштерине мамлекеттик казынадан 3 миллион сом бөлүнгөн. Ага ылайык бул бекеттен автоунаалардын каттоосу үчүн да жол ачылат. Жакында эле президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү да мындагы оңдоп түзөө иштери менен жеринен таанышкан. Анда жумуш ыргагын сапаттуу аткарууну тапшырып, керектүү бардык шарттарды камсыздоо зарылдыгын эскерткен. Жалал Абад областы боюнча Беговат пост, Сейдукум, Нанай, анан Алабук районундагы баймак постору ачылуу боюнча буга чейин протоколдор түзүлгөн. Ошо протоколдун негизинде биринчи болуп Беговат өткөрмө постун ачабыз деп атабыз. Азыр акча каражаттары бөлүнүп, ремонт иштери жүрүп атат. Эми бүгүнкү күндө Жалал Абад областы боюнча бир эле эки пост иштеп атат. Бул Маданият посту. Алабук районундагы баймак пост, бул пешеходный адамдар жөө жүргүнчүлөр өткөн гана пост иштеп атат. Эми бул Беговат посту автодорожный машиналар менен өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Эки өлкөнүн чек арасында жалпысынан 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005-жылдары саясий окуялардан улам жабылган. Ош облусундагы достук чек ара бекети 2017-жылы ачылган. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы эки жөө жүргүнчүлөр өтүүчү Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери ишин жанданткан. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.